чет жакта жүргөн жарандарыбыздын кайтып келүүсү боюнча. Жылзаманбеков, сизди мен биринчи кылып жаздым. Мындай сунуш, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бул боюнча мындай кылсак. Буга чейинки талкууда көп суроолор берилди. Ошол депутаттарга биз повторно бербесек деген сунуш, убакыт үнөмдөө максатында. Берелектерге берсек, сиздер эң негизги маалыматты, может, балким суроолор азаяттыр, Кубат Алишевич. Эң негизги маселеге сиз бая жооп берип айтпадыңызбы? Бүгүнкү күндө 11 000 койкабыз обсервацияга даяр. Бүгүнкү күндө 900дөн ашык гана обсервацияда жаткан адамдарыбыз бар деп. Демек, 10 000ден ашык койкабыз, жарандарыбыз бар экен. Эмне себептен андай боло турган болсо, мына буга чейин тышкы иштер менен министрлик менен мына сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, бизге жарандык авиация уруксат бербей жатат, бортту кабыл алганга. Мигранттардан мына биз күн сайын 5 мал сүйлөшүп атабыз, акчасын төлөп, чартерный рейстерди камсыз кылып, Дубайдан дагы, Новосибирскеден S7 мына авиакомпаниясы тастыктап берип атат. Биз даярбыз ошол рейсти аткарганга деп. Чындык каерде, ошо чындыкты айтып койсоңуз. Эгерде андай болсо, эмне себептен жарандык авиация бизге уруксат бербей атат ошол бортторду кабыл алганга? Эгерде биз ойлодук элек, демек бизде обсервация кылганга шартыбыз жокпу? Анда мына элге кайрылалы, мына көптөгөн сунуштар болуп атпайбы ишкерлердин атынан? Биз мына өзүбүздүн жеке менчик мейманканаларды сунуштап атышат ошо обсервацияга. Мына биздин көптөгөн патриоттор ошондой чакырыктарга жооп берип атышат да. Ошону так бир маалымат берип койсоңуз да, анан кийин суроо жооп койсок. Жок, Кубат Алишевич, мындай кылбайлыбы? Азыр мындай сунушта убакыт мына саат 3 болду. Биз азыр депутаттарга регламент сактап бардыгына бир жооп берсеңиздер да, 2 мүнөттөн сөз берсек, каршы болбосоңуздар, суроолорду берсе депутаттар. Бирок ошого чейин кыскача эле ким жооп бере алат? Мына сиз азыр айтып атасыз, койка жетиштүү деп. Мигранттар берип аткан маалыматтар боюнча чартерный рейстер төлөнүп, билеттер бардык авиакомпаниялар макулдугун берип жатат. Эгерде койка месталар 10 000ден ашык даяр болсо, эмне себептен жарандык авиация департаменти ошол бортторду кабыл алганга уруксатты бербей жатат аэропортко? Ушул суроого жооп бериңиздер, анан кийин суроого өтөлү. По эвакуации граждан Южной Кореи. Жанат Саматович, давайте это время экономить. Вот ответьте четко на четкий вопрос. По представленной информации вице-премьер-министра, более 10 000 коек для обсервации правительство располагает сегодня. По достоверным информации, представленным мигрантами, чартерные рейсы с самолетами решены, оплачены. Никто не просит денег у правительства. В чем проблема? Почему наш аэропорт не может принять эти рейсы? Просто ответьте на этот вопрос конкретно. Я говорю, сейчас каждый рейс, обсуждение каждого рейса проходит в ручном режиме. Сейчас обсуждается рейс вот, из Стамбула, компания Pegasus. Они, посольство договаривается о 2 авиарейсах. Прошлый рейс мы тоже прошел очень сложно. Были все договоренности с компанией Pegasus, экипаж отказался компании лететь. И президент авиакомпании сказал, давайте конкретно. Даже если министр... По Новосибирску ответьте, S7 и Fly Dubai. Жөн тышта канча кыргыз калды, келе албай атат. Канчасын алып келе аласыңар, канчасын алып келбейсиңер. Ошол эле керек. Эң көйгөлү мына Новосибирскиде эң көйгөлү болуп атпайбы? 140 адамыбыз канчадан бери келе албай атат? 300 киши. Кубатбек сизге түсүнбөсүн бердим. 300 киши келе албай атат. По Новосибирску мы получили от российского агентства, от Росавиации, что рейс выполнен не будет. И в соответствии с этим было принято решение. Когда будет следующий рейс, проговариваем сейчас с ними. Берип койсоңуз, Искандович, 1 мүнөт. Мына кезек менен эле кетеличи, Канып Капачев. Барыңыздар 2 мүнөттөн берели, анан бир жооп берсин. Жылзаманбеков, сизде сөз. Жаран барбы? Мына мен уже вопросту уже 3-чү жолу көтөрүп атам, ушу трибунадан. 1 айдан ашайын деп калдым. Туркиянын Стамбул менен Анталия шаарында биздин бүгүн 400гө жетти жарандарыбыз. Онкологиялык оору менен баргандар бар, ошол ооруну багып баргандар бар, кандайдыр бир белгисиз себептер менен баргандар бар.
мына алды мейманканаларда мындай тааныш туунушун кыласыз, арты көчөдө жүрөт, керек болсо мына жазып атышат. Мен WhatsApp-ыма жазып атат, алып ичкенге суубуз калбай калды дейт. Стамбулда абал катуу болуп кеткен, көчөгө да чыга албай атабыз дейт. Биз обсервацияга да макулбуз деп атат. 14 күн дейт. Ушу бөтөн жерде жаткача Кыргызстанда бир жок дегенде бир ажатканада болсо да жаталчы деп мындай жандары кейип атат. Ачык эле айтып калчы, жарандык авиация менен согуша берип, жаман да көрүнүп бүттүк. Чартердик рейс болобу, Стамбулдан Бишкекке канча болот баасы? Ошо жерде калган жарандар айтат, канча акча болсо да төлөйбүз деп атат. Мына тууган туушкандар акча чогултуп беребиз деп атат. Ушуга жооп берип койгочу. Бир айдан бери ушу Стамбулдагы Түркиянын Анталия менен Анкарадагы элдердин абалын айта берип, так жооп жок. Бири-бириңерге мындай футбол топтой эле тебип атасыздар. Конкретный суроо. Турциядан чартердик рейс болобу? 400 адамдын тизмеси консулствода да бар, Тышкы иштер министрлигинде да бар, штабта дагы бар. Ким жооп берет? Ушуну айтсаңыздар. Стамбул боюнча азыр сүйлөшүүлөр Жок, болуп жок, атат. биз сүйлөшпөдүк. Бүт вопросторду берип бүткөндөн бир жооп бересиздер деп. Жылзаман бүтүрдүңүз. Түркия болсо айтып атыптыр, биз даярбыз деп атат. Силердин жарандык авиацияңар кабыл албайт деп атат. Кимиңерге ишенет? Сиздер аякты кашылтып атасыңар, балар биякта айтып атат. Жарандар болсо обсервацияга жаталы деп атат. Ушинтип биз болсо мына Кыргызстанда жатып алып күйүп атабыз. Тура аларды түшүнүш керек да, бөтөн эрде мусафир болуп, жалдырап, ичерге суусу жок калды. Жана онкологиялык больной сүйлөгөн кыздын видеосун деле көргөзөлчү мына. Уже 3-чү эме алмаштырдык деп атат. Апамды жетелеп көчөдө жүрөм деп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төрөбай Закировичте. Рахмат. Кубатбек Алчевич, ушул боюнча конкретно бир чара көрбөсөңүздөр болбойт. Канча мамлекетте канча жаран экен сиздер билесиздер да. 4000 киши дедиңиздерби? 4000 киши. 4371 адам. Кайрылгандар официальный. Ал сиздерге арыз менен кайрылбагандардын да саны бар да. Ошон үчүн буну чечиш керек. Эгерде Россиянын авиакомпаниялары эгерде самолет бере албай турган болсо, бизде авиатрафик, анан кийин бизди тез жет деген компаниялар бар да, Кубатбек Алчевич. Биз ошону сүйлөштүрүп алып келбесек болбойт го. Бул биринчиден. Экинчиден, бул Турция, Россия мамлекетиндеги биздин жарандар. Анан мына Солилескийде Казакстан менен Россиянын чек арасында турган балдар бар да. Аларды кандай кылабыз? Алар жөнүндө конкретный бир так ошол боюнча да айтып койсоңуздар. Эгерде биз өткөрө албай турган болсок, кандай жардам көрсөтө алабыз? Же болбосо жардам көрсөтүүгө даяр биздин жигиттер бар. Кандай проблемалар так экенин алар мындай билбей айтат да. Бизге кече түндө ушул өтө мындай катуу кайрылышып атат. Кече эле мына Түркиядан балдар анча-мынча биздин бул жакта жигиттер жардам берип атты, тамак ашына, башкасына. Бирок ал жерде келүүнү же кете албашын, кайсы күнү самолет болорун тактап биле албай айтат да. Бул күтүү деген өтө жаман экен. Ошондуктан так эле айтып койсоңуздар. Же үмүтүн үзбөш керек, жок алып келе албайбыз деп. Бирок алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар экен. Анан кийин кээ бир мындай груз жүк ташыган чартыны рейстер менен деле келсе мүмкүнчүлүктөрү барлар бар экен да. Алар компаниялар өздөрү макулдук берип атат, бул жактан уруксат бериш керек деп атат да. Ошондуктан но чартерный рейсти койсоңуздар адамдарга. Сөзсүз. Ошо Пегас компаниясы алып келип берем деп атат. Өздөрү ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берели. Буну тез аранын ичинде чечиш керек. Тез аранын ичинде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Каныбек Капашевичте. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парзы сыяктуу. Кыргыздык парзыбызды аткарбайлыбы? Ошо жакта тоо талаада калган кыргыздарды алып келбейлиби? Биринчи. Алып келе албасак, ошо жакта жергиликтүү биздин дипломатиялык миссиянын өкүлчүлүктөр жардам бербейлиби? Үчүнчү, биздин дипломатиялык миссия, элчилик жок болсо, ошол өлкөнүн врачтары менен жардам бербейлиби? Мен
ойлойм кыргыз эли туура түшөнөт го деп. Кыргызстанда ашкере киреше алган 4 ишкана бар. Бул Кумтөр жетегүстөгү. Бул Алтынкен Кеминдеги. Бул Чаарат Алаукадагы. Бул жер үй таластөгү. Ушул 4 ишкананын кирешесин эсебинен чет жакта ээн талаада калган кыргыздарды же буяка алып келишибиз керек. Же алып келе албасак, ошол жерде алып жардам беришибиз керек. Бул улуттук керес, бул улуттук парз. Эгерде ошону аткарылбасак, ананда биз улуттук парламент, улуттук өкмөт катары кызмат өтөп атканыбыз бул эч нерсеге арзабайт. Булар акыркы 30 жылда бизден биринчи жолу жардам туруп атат. Ушуга урматтуу конодоч, Куатбек Алчевич, чоң көңүл бурсаңыз, бул улуттук намыстын иши. Буларга сиздердин бюджеттин кереги жок. Булар Кыргызстандын эсебинен ашкере байып аткан 4 алтын келге бөлүштүрүп койсоңуз, бул тыйынга да арзабайт. Ушул биздин тапшырма. Рахмат. Кийинки сөз Руслан Айтбаевичте. Рахмат. Куатбек Алчевич, мен азыркы урматтуу депутаттарыбыздын кеңешине кошулупчу Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти. Саясатташып атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын бардыгын айтпай эле коеюн, ал 60 миллиардтан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү Куатбек Алчевич, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде мигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жазап атышат. Биздин депутаттарга, айрым депутаттарга аты жөнүн айтып, комитеттердин төрагасы, фракциянын лидерлери, партия лидерлерине бардыгына кайрылып атат. Куатбек Алчевич, азыр мына транспорт министри айтып атат. Сөзүндө азыр орусча сүйлөп айтып кетпедиби? Өкмөттүн токтому бар дейт. Азыр айтпады мына транспорт министри, өкмөттүн токтому бар, биздин аэропорт жабык деп. Адан кийин жанагы вручную деп ОЗЕКи макулдашып атабыз бардык жерде деп айтып кетти. Мен аны түшүнгөн жокмун. ОЗЕКи макулдашуу эмне экенин. Эми элчиликтер бар да, элчиликтер жабылган жок да, урматтуу министрдин орун басары. Азыр элчиликтердин эки эле маселеси болуп турат ал жердечи. Бул биздин жарандардын укугун коргоо, аларды колдон келишинче алып келүү, Кыргызстанга бардыгын алып келүү. 4,5 миңбе? 4,5 миңден кийин адан кийин дагы чыгат, көрөсүңөр. Дагы чыгат. Мен аны түшүнүп атам эмне жөнүндө маселе болуп атканын. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялар болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден, Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Куатбек Алчевич, сиздердин маселеңиздер чегараны гана ачып, аларды жакшы тосуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле, текшерип бергиле. Болгон эле ошол да. Акча бар да. Акча бар болсо, жана Дубай флайбос алып келип беребиз деп атса, алар болсо президентке, депутаттарга кайрылып атса, маселени эмне үчүн эле саясатташтырып атабыз болбогон жерденчи? Куатбек Алчевич, муну тез аранын ичинде чечиш керек. Бул маселе азыр бир чоң силкинүүгө алып келет, чоң проблема алып келет. Ансыз да проблема көп өкмөттүкү. Азыр депутаттар, башкалар сын пикирлерди айтпай отурабыз. Азыр өзгөчө ынтымак келип биримдик менен мына апаттан чыгып алалы деп. Бирок биринчи маселе ушу мигранттардан чыгат азыр чоң. Себеби дегенде болбогон жерден жаткан жарандарыбызды алып келбей атабыз. Акча кереги жок, самолет кереги жок. Болгону алып келип тосуп алып, жакшы обсервация кылыш керек экен. Маселе ошол эле болуп атат. Эгерде инкубационный периодун күтүп атсаңыздар, ошол жакта 2 жума бүтсүн, ошол жактан обсервация бүтсүн деп 20 күндөн ашып кетти да көбүнүкү. Карап коюңуздар, Куатбек Алчевич. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Максат Эсеновичте. Куатбек Алчевич, өкмөт өткөндө эле айтпадыңарбы? Келбей кое тургула, алып келгенге шартыбыз жок, келе албайсыңар деп. Азыр болсо министр транспортко түртүп коюп атасыз. Сиз ачык айтсаңыз, биздин аэропорт ачыкпы? Алып келе алабызбы? Аяктан самолет чыгып калса, бул жерге конгонго уруксат, ушуну айтып коюңузчу. Же болбосо жабык жок, келе албайт деп айтыңыз. Сиз кайсы маселе жөнүндө айтып атасыз? Алып келе албайбыз деп айттыңыз го деп. Мен айткан жокмун антип.
Жоқ, өкмөттөн Ким айтты талкый албайбыз деп. өткөндө ошол жакта туруп турсун деп Андай ешкім конференция айтқан болуп жоқ. атканда. Андай сөз болгон жок. Давайте мындай неме сүйлөйлүм. Азыр эми моуну болот да, өкмөт каалабаган сыяктуу болот да. Биз шартты түшүндүрүп атабыз. Бардык мамлекеттерде аба мейкиндиги жабык. Расписание боюнча учкан самолеттер учпайт. Чартердер учуп атат. Чартерди сүйлөшүүгө жараша учурууга мүмкүнчүлүк болуп Кубат атат. Алчевич, биз сүйлөшкөн эме менен кетеличи. Келсе кондура аласыңарбы? Ушуну эле айтып койгулачы. Министр транспорттабы ким? Келсе кондура аласыңар? Ооба кондурабыз. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Ар бир эме менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Экинчиси, мен айта кетейин дегеним, мына МИД ойлонуп көрсөңөр, мына студенттер жазып атышат. Студенттердин ата-энелери жазып атышат бул жакта. Ошол жактагы Европадагы, Америкадагы балдарыбызга азыр акча которуулар болбой калды. Элчиликтерден кандайдыр бир жардамдар болобу ошол балдарыбызга? Же болбосо бул жака учуп келүүгө мүмкүнчүлүк бере аласыңарбы деп атышат да. Ушул суроого да жооп берип койсоңор анан. Анткени себеби биздин чет мамлекеттерде окуган студенттерибиз абдан көп экен. Азыр бүт бардыгы тең мындай дистанционный окууга кетишиптир. Анан алар же бул жака келе албай, же болбосо ал жакта жүрө албай кыйналып атышат да. Аны ошон үчүн сиздер мындай кандай жардам бере аласыздар, ушул боюнча дагы айтып койсоңор. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Жазылгандардын бардыгы суроо берип бүттү. Менде кыскача эле суроо. Кубат Алчевич, Жанат мырза, абстрактно эмес, так жооп берип коюңуздарчы. Не надо на Росавиацию ссылаться или что? Конкретно айтыңыз мына. Новосибирскидеги жаткан биздин мына канча бир ай болоюн деп калды азыр. Алар айтып жатат. S7 менен Сибирский авиалиния менен бардык эмелер чыгымдары төлөнүп, борт даяр, Кыргызстандын аэропорту кабыл албай атат деп атат. Ушул боюнча так, бул чындык же жалган деп так жооп бериңиз, Жанат мырза. Кечеки мына Дубайдын эмелерин көрдүңүздөр да. Fly Dubai менен чартерный рейсти төлөдүк дейт, бардыгы төлөнгөн, даяр дейт учканы хоть бүгүн. Ошол рейсти кабыл ала аласыңарбы, ала албайсыңарбы? Москвада, Шереметьевода жаткан. 3 нерсеге так жооп бериңиз, анан жалпы маалыматты кийин бересиз. Тышкы иштер министринин орун басары жооп берсин. Наталья Владимировна, Максат Сенович. Кубатбек Айчевич, мына конкретно 5 күн мурун айткан МИДтин замынын сөзү турат. Алып кете албайбыз деп. Мына азыр экинчиси турат. Турциядан баары даяр турат. Разрешениени күтүп атабыз, өкмөттүкүн деп атат. Сиз келип алып кайра мага наяз берип атасыз бул жерден. Өзүңөр конкретно жооп берип койбойсуңарбы? Ачыгын айтып эле. Мына азыр тышкы иштер министрлигине сөздү бердик. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар. Вот, уважаемая Наталья Владимировна, по Новосибирску я хотел бы проинформировать о том, что нами, Министерством иностранных дел, проведены переговоры с международными организациями, в частности с МОМ, Международная организация по миграции, которая выделила финансовую помощь по размещению и питанию наших граждан. Давайте без лишней информации. Мы все об этом, вся страна знает. Что мешает для принятия борта S7 на сегодняшний день? Ну, для Они принятия... ссылаются, S7 говорит, что наш аэропорт не дает зеленый свет. Где правда, где ложь? Ошону эле айтып коюңуздар да. Сөздү көп өтпөстөн. Билебиз да, азыр кайерде жаткандарын алар. По линии Министерства иностранных дел мы ведем переговоры с иностранными государствами о том, чтобы были осуществлены рейсы к нам, чтобы забрать наших граждан в Кыргызстан. Жок, то, что вы ведете, всем понятно. Вы давайте конкретики по Новосибирску. Для авиакомпании S7 открыт наш аэропорт или закрыт? По Fly Dubai, по Аэрофлоту, по Москве. Ошентип сүйлөшпөдүк. Так, эми баягы жалпы маалыматтын кереги жок, убактыбыз деле жок. Саат 4 болуп атат. Дагы 3 маселебиз бар күн тартибинде. Новосибирск, Москва, Дубай боюнча эң көйгөйлүү болуп аткан азыр. Анан калган боюнча да анан бересиздер. Аэропорт ачыкпы, жабыкпы? Ошону эле так бериңиздер. Мы сейчас
Мы сейчас ведем переговоры по Новосибирску. В России сейчас воздушное пространство закрыто на все регулярные и чартерные рейсы. То есть у них до этого были квоты отменены, сейчас воздушное пространство закрыто. Мы ведем переговоры по Новосибирску. Как только будут договоренности с авиакомпанией S7, мы проинформируем, они проинформируют граждан, у которых на руках есть билеты, и рейс осуществим. Садач, С какого момента закрылось российское воздушное пространство? С какого числа? С 27 марта. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, бардык депутаттар суроолор берилди дейм, жазып алдыңыздар да. Убакытты кетирбей так жооп бере бериңиздер эми. Кийинкисин айтыңыздар, Fly Dubai боюнча. Демек, анда эмнеге андан кийин так айтпайсыздарбы анда? Эмнеге алар күндө келет, кайра кетет анда? Убактысын, каражаттарын кетирип. Анда ич керек да, могу число күнү, эртең келбеңиздер. Бизде күнөө жок, мынакей. Мы постоянно информируем и наше посольство, генконсула, авиакомпанию, чтобы они предупреждали пассажиров, что не надо приезжать в аэропорт. Уже все знают, мы напрямую работаем уже и с посольствами, и с консулами, и с авиакомпаниями о том, чтобы они не информировали, что мы дополнительно проинформируем, когда будет точно осуществлен рейс. Мен мындайды кошумчалай элем да, Жанат мырза. Сиз айтып атасыз, Кубат Алчевич, мындайда бир нерсени азыр мына Жанат мырза айтып атпайбы? Россия аба майданы жабык депчи. Анда айтыш керек да. Ошол видео обращение кылып аткан мигрант жалган айтып атат. Андай эмес, мынандай жабык. Мына кечеки Дубай боюнча. Ал айтып атат. Эгерде жабык болсо Казакстан күнүнө 2 рейс кылып алып чыгып кетпейт эле да. Айтып атат. Кече күнү Казакстандын 2 рейси алып чыгып кетти деп атат. Бир да казак жараны калган жок деп атат Дубайда. Бул чындыкпы же жалганбы? Биз расмий булактардан билгибиз келип атат да маалыматты. Жанат мырза, жооп берсеңиз. Дубайдын Казакстандын алып кетип атканы боюнча маалымат жок бизде. Мүмкүн Тышкы иштер министринин орун басары айтар. Жок, эми транспорт министрлигинде ДГАда болуш керек да ал маалымат. Эгерде күнү түн иштеп аткан болсо бул багытта. Эми Же иштебей атабы? депутаттар, мындай да. Мен дагы бир жолу айтайын, мына ар кандай социалдык сеттеги маселелерден бери могу жерге чыгып азыр айтып атабыз. Борону пообещал 11-го вывести деп атат. 11-го вывести я никого не обещал. Брифинг болгон, суроо болду. Биздин мамлекеттин жарандары барса кабыл аласыңар деп. Кабыл алабыз. Мамлекет эч кимди сыртта калтырбайт, бардын аракет кылат деп айттым мен. Мен уташып этип коеюн, себеби могулар соцсетте жүргөн маселелер да. Бул биринчиси, экинчиси туура ошондой маселени биз иштеп атабыз. Каныбек Капашевич, биз эми өзүбүздүн позициябызды айтып атабыз. Өкмөт иштебей коюп такыр жок деп айтканыбыз жок, айтпайбыз да жок деп. Биз бардык чараны колдонолу деп атабыз. Алып келели деп атабыз. 11-inde Новосибирскден рейсти коюлган болчу. Мен азыр причинасын билбейт экенмин. Мен жана Исхак Айтбаевичке айттым, бул маселени мен занят этпеген үчүн мен чакырылган эмес. Мен азыр отурам сиздер менен ушул жерде. Бул маселе боюнча. Анан кийин же буну айт деп азыр зордобоңуздар. Эртең да палатага чыгат экен маселе. Биз бүгүн да иштеп көрөлү. Эмне болот экенин көрөлү. Анан кийин мондай да маселе. Абанын баары жабык, биздики да жабык, билесиздер. Биз даже ички рейстердин баарын абаны жапканбыз. Анан могул чартердин рейстерди Министерство транспорта, МИД баары чогулуп алып туруп, башка мамлекеттерден иштейт. Авиакомпанияны түшүнүп турам, ал акча табыш керек. Да, алып барып таштайм дейт. А бирок анын мамлекеттик авиавластары бар да, ошолордон да маселе болуп калып атат кээде. Бир рейсти баягында отмена болуп калды, макул болуп келип туруп аягына келгенде авиакомпания отказ берип койду, летчиктер 3% барбайбыз дегенде. Ошого окшогон маселелер чыгып калып атат. Бирок бардык тарабынан мына министрликтерге тапшырмалар берилген. Мен жана айткандай эле иштеп атабыз. Эми Усть-Каменогорск боюнча автобус кетти кече күнү ал жака алып келгенге. Маселе жок, ал жерден алып келип алабыз. Возможность болсо эле сразу барып туруп ошол ишти биз да бүтүрүп коелу деген аракеттин үстүнө иштеп атабыз. Ама Илецкий боюнча бул боюнча маселе оор. Биз айтканбыз аларга, бирок алар кетпей отурушат, билбей эле, болбой эле.
биринчи ошондой чогулгандарды дагы билесиздер, ага чейинки алар кайра кетишип Россияга барып өздөрүнүн мамлекатын кылып атышат. Бул жердегилерди Казакстан өткөргөнгө категорически бул жерде каршы болушкан. Казакстандын бийлиги. Ошондуктан аларды наземный транспорт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Бүгүнкү күндөгү маалымат ошондой да алар боюнча. Бирок дагы эле болсо жанагы биз дагы үмүт кылып атабыз да тез арада ичинде бүтүп калат деп. Мүмкүн ошого жараша маселе оңуна чечилип калабы деген маселе бар. Туура спонсорлор чыгып атат, башка адамдардын жардамы менен, же болбосо мамлекет өзүнүн жанагы элчиликтеги каражаттары менен кээ бир жерлерде сиздер айтып аткан тамак ашты уюштурганга, хостел таап берип ошолорду жайгаштырганга, мүмкүн кээ бир жерде условиясы абдан начар болуп аткандыр. Ошондой иштерди жүргүзүп атат посольстволор. Мындай маалыматтар бар. Анан эми азыр бүгүн эле ушунун баарына так жооп берип кой деп такаганыңыздар менен эч нерсе чыкпайт. Мен сиздерге ачыгын айтайын. Бүгүн да иштесин балдар. Эртең келгенде бир мүмкүн маалыматтар менен келгенге аракет кылалы. Себеби иш токтобой жүрүп атат. Мына микрофондон пайдаланып айтып коеюн, бирөөнү сыртта калтырып коюп, көңүл бурай коелу деген эч кимдин ниети жок. Жана башында туура айттыңыздар, бул жерде жалаң ушул маселенин үстүнө күйүп пышып отурган депутаттар, ошондой эле мына кызматкерлер отурат деп ойлоймун. Биз дагы аракетти кылып атабыз. Азыр дагы консультация кылалы. Биз кошуна мамлекеттерге, ошол кайсы мамлекетте биздин жараныбыз болсо, ошолорду алып келүү боюнча дагы иштерди жүргүзөлү. Штаб деме жок, круглосуточно иштеп атат. Керектүү маселе болсо түнү калып иштеп атат. Ошондуктан бүгүн иштесин балдар, мына МИДке тапшырма берели. Эртең келип анан кийин дагы бир ушундай сиздер айткан суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк болор. Урматтуу депутаттар, урматтуу Кубатбек Алишевич, менде мындай сунушта, эгерде Кубат Алишевич сиз бул маселе менен алектенбеген болсоңуз, тийиштүү жетекчилер бар да бул жерде. Биз бир эле нерсени сурап атабыз. Бизге ашыкча маалымат убактыбыз дагы жок, каалообуз дагы жок ашыкча маалымат укканга. Туура болот эле эгерде азыр тийиштүү жетекчилер, транспорт министрлигиби же тышкы иштер министрлиги кыскача так эле айтып койсо, бизде 10 миңден ашык койка обсервация биз кабыл даярбыз. Биздин аэропортубуз ачык. Болгону мына по странам ар бир өлкө боюнча. Билип алыңыздар, биз үчүн силерди чыгарыш үчүн Дубайдын аэропорту жабык. Биз кабыл даярбыз, бирок Дубайдын аэропорту жабык. Расмий түрдө ошону айттыңыздар анда. Новосибирсктин аэропорту жабык, Москваныкы жабык, Таиландтыкы ар бир өлкө боюнча угузуп коюңуздар. Бүттү маселе чечилет. Көп сөздүн кереги жок да. Анда ошол жердеги биздин мекендештерибиз дагы билсин да. Анда биз айтышыбыз керек. Ошол соцсеттерде таркатып аткан адамдар демек жалган айтып атат. Мынакей биз расмий өкмөткө ишенебиз да. Сиз мына азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ар кайсы тиги мындай соц тармактарга ишене бербеш керек деп. Макул, биз сиздерге ишенели. Анда сиздер ачык айтыңыздар да. Биздин аэропорт ачык, ошо Дубайдыкы жабык деп анда расмий айтып коюңуздар. Биз да ошентип жооп берели анда бизге чалып аткан адамдарга. Кезек менен берейин. Кыскача эле. Кыскача. Кубатбек Алишевич, урматтуу транспорт министри, урматтуу тышкы иштер министрлиги, ачык айталы, тышкы иштер министрлиги азыр ачык айта албай жатат. Себеби дегенде алар бул маселени чечпейт. Ошондуктан алар айтып атышат, элчиликтер иштеп атат, башкы консулдуктар иштеп атат деп эле сиз жакты кылчактап карап атат. Мисалы Турция боюнча, мына мен азыр кабар алдым, Турция боюнча элчилик дагы башкы консулдуктагы Пегасус менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн экен, сүйлөшүп бүткөн экен. Пегасус 2 рейс чартер көтөргөнгө дайын. Кыргызстандан транспорт министрлигинен же өкмөттөн уруксатты качан учалы деген уруксатты күтүп атабыз деп берип атышат. Аны эми Нурлан Абдрахманович, аны ачык айтпайсызбы, аны эмне кылчактап атасыз? Ачык айтып койбойсузбу? Бул жерде эми депутаттар отурбайбы? Элчилик иштеп бүтүп койгон экен ал маселени. 2 рейс Пегасус дайын дейт. 400 киши күтүп атат, күнүгө список жаңыланып атат дейт Турцияда. Анан бул вопрос боюнча Болот Сапарбаевич, вот миграция министри отурат. Сиз менен тышкы иштер министрлиги жазылганда, сиз унчукпайсызбы го, Болот Сапарбаевич? Мигранттар эмне болуп атат? Өзүңүздүн оюңузду айтпайсызбы? Рахмат. Каны Капаш, кыскача. Кубатбек, бул боюнча комитетке бардым эле 10 күн мурун. Жана сол эле эскедеги кыргыздар боюнча. Биринчи партиясы кайра үйлөрүнө кетти. Экинчи партиясы шаарда калды. Үчүнчү партиясын катын иске тапшырдым. Биринчи колубуздан келбесе айтпайлы, колубуздан келбейт, урматтуу мекендештер кечирип койгула деп.
Экинчи ошол жакта Екатеринбургда элчи бар да. Ошол барып жардам берсин. Үчүнчү такыр болбойлубу? Сиздерге фондко түшкөн акча бар да, ошолордон тамак ашын күнүмдүк мемен карасы камсыз кылбайлыбы? Bu yakta адамгерчилик керек болуп атат. Алар да түшүнөт. Бул маселени Россия уруксат бербейин чечилбесин, бизден жакшы түшүнөт. Бирок ошолор көңүл буруп койбойлубу? Булар жаны күйгөнүнөн, жаны кашайгандан бизге кайрылып атат. Кодбек Алчевич. Мен сизге Новосибирск боюнча 3-чү жолу кайрылып атат. Калыбек Баш, консульстводон алар менен байланышып бардып, азыр айтсын, эгер бизге келген маалымат боюнча ошондой айтып атам да. Анан мен азыр сизге ачыгын айттым бул боюнча. Илецкидегилерди наземный транспорт менен алып кетүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок деп. Калыбек Баш, себеби эмнеде экенин дагы айттым мен. Казакстан такыр уруксат берген жок. Өзүңүз айткандай биринчи партиясы аны укту, кетти. Экинчи партиясы шаарда деп атат, үчүнчү партиядагылар ошол жерде турушат дагы эле. Ооба. Катталдык. Мен мына сиз суранышыңыз боюнча мен бул маселеге мен негизинен жана айткандай негиз заниматься эткен жок элем. Ушул сиздин катыңыздын негизинде мен просто мына информация бар үчүн айтып атамын. Билем, что ошондой маселе болгонун. Бир нече переговорлор болду. Бүгүнкү күндө дагы жүрүп атат. Бирок такыр эле биз ошо менен болду, силерди өткөрбөйт экен деп токтотуп, ишти токтотуп койгон эч ким жок. Бардык кайсы жактан кайсы биздин мигранттардын проблемасы болуп атса, ошолорго жардам берүү иштерин тынбай эле жүргүзүп атат. МИД, тиешелүү башка отделдер менен кошочу. Анан кийин азыр эми силер келип эле могул жерде моуну чече кой дегениңерди токтотуп турсаңыздар деп суранып атам мен. Ошон үчүн бир эртең күнгө чейин мына силердин сурооңуздарды, талабыңыздарды баарын алдык. Эртең күнгө чейин уруксат бериңиздер, бүгүн түнү менен иштейле. Бир эле нерсени айтып койсоңор. Биздин аэропорт ачыкпы? Тоз келип любой самолет консо. Эгерде кайсыл жактан самолет, биздин аэропорт жабык. Кайсыл жактан самолет келе турган болсо, чартерный рейсти макулдашса, анда кондурганга мүмкүнчүлүк бар. Только өкмөт менен макулдашкандан кийин, туурабы? Ооба, ал жактын мамлекет менен макулдашкандан кийин. Жок, ошо макулдашуу инициатива кимден чыгыш керек? Мисалы үчүн Fly Dubai-га эмне зарылчылык? Анын так эле жумушу болуп атат. Сүйлөшүп атышат ал боюнча. Ар бир мамлекет менен сүйлөшүп атышат. Азыр эми Можно, да? Соль илец боюнча толуктап коеюнчу. 3 жолу биздин консулубуз барган Москвадан. Андан тышкары Москвадан. Андан тышкары биздин ардактуу консул иштеп атат аякта, жардам берип биздин жарандарыбызгачы. Акыркы жолу 5-10 апрелге чейин барып келишкен биздин консулдар. Жардамды көрсөтүп атабыз. Андан тышкары эме акча каражатты жардам бергенбиз 160 000 рубльга. Ошол ишти жүргүзүп атабыз да, ошол жардамдарыбыз мененчи. Мирлан Канатбекович, жыйынтыктайлы. Мен жөн эле ондоп кетейин деп. Жыйынтыктайлы, акыркы сөз Мирлан Канатбекович. Наталья Владимировна, если вы согласны, давайте не будем трогать деньги фонда. Фонд обеспечен для обеспечения спонсорские деньги для проблем Кыргызстана. То есть это медики, это медикаменты, это медизделия. В бюджете есть деньги. И спонсоры, те, которые помогают мигранты за границей, у них тоже есть деньги. Но в бюджете деньги эти есть. Мы должны вывести. Мы когда получаем 3 миллиарда долларов в год от них, тогда они хорошие. А сегодня вывозить денег нет, что ли? Деньги есть в бюджете. Рахмат, жыйынтыктайлы, урматтуу депутаттар. Анда мен Наталья Владимировнанын сунушун добушка коем. Бул маселе боюнча эртеңки пленаркага өзүнчө кеңейтилген маалымат менен өкмөт келиш боюнча. Бүгүнкү алган маалымат боюнча мен Жанат мырзадан алган маалыматты ушундай түшүндүм. Бизде мына Кубат Алчевич айткандай 10 000ден ашык койкабыз бар обсервация жаткырганга. Каржылык эч кандай маселе турган жок бул жерде. Бюджеттен бир тыйын талап кылынбай атат. Себеп дегенде мигранттар өздөрү төлөп келгенге макул болсо дагы мен түшүндүм биздин транспорт министрлиги башка кайсы органдар билбейм, ошол демилген өздөрү көтөрүп, ошол Дубайдын аэропорту менен, Москванын аэропорту менен, башка Таиланддын аэропорттору менен
демилге чыкпай атыптыр да, менин түшүнүгүм боюнча. Аларда ачык деп атпай. Ошон үчүн мен айтып атам да, бекерден айткан жок Кубат Алчевич. Мына кечеки тиги Фейсбукта жүргөн баягы Нурбек деген жигит Дубайдан айтып атпайбы? Бүгүн дейт 2 самолет Алматыга учуп кетти деп атат. Демек, ал эмнени билдирет? Аэропорт ачык да, значит. Же анда айтыш керек азыр. Урматтуу Жанат мырза, айтышыңыз керек. Жок, ал жалган айтып атат. Мен мына расмий министр катары расмий түрдө билдирип жатам. Дубайдын аэропорту жабык, бул жалган деп, же мындай деп айтыш, биз билишибиз керек да. Мен айта албайм, балким ал жалган айтып аткандыр. Мен деле билбейм. Ошон үчүн мен расмий өкүл өкмөткө ишенебиз да биз. Ошон үчүн сиздерден сурап атам. Кыскача мен айтып кетейинчи. Вот мы сейчас со многими странами напрямую разговариваем. Такая ситуация не только у Кыргызстана, такая ситуация у всех стран. Даже у России, где вот огромное количество россиян сейчас застряли за границей. И также каждый рейс они обсуждают и в ручном режиме решают эти вопросы. Я просто хочу, можно я вот по турецкому? Руслан Айтбаевич сказал, что посол Турции в Турции наш там все, оказывается, решил, и только мы не работаем. На самом деле это не так. Он прекрасно знает, что это не так. Это башка сунуштар жок болсо, сиздер отношения азыр двух эгер маалыматыңыз авиационных болсо, Жанат сторон. мырза, аны эртеңки калтыралы, посол башкалар боюнча. Эгерде азыр айта албасаңыз, бул аэропорт ачык, жабык деп айта албасаңыз, анда болду, жыйыштыралы, башка сунуштар жок болсо мен добушка коем, эртеңкиге палатага ушул маселени боюнча өкмөт маалымат алып келүү боюнча. Ким макул? Каршы калыш жок, рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бизде 2 ратификация бар. Талкуусу жок эле карап чыктыңыздар да, э? Исаак Айтбаевич, бир суроо. Послаблениялар боюнчачы повесткада алып эмне болду? Сүйлөшүлбөй калды, же эмне болду? Нет, мы же голосованием приняли жал боюнча. Это вместе было, да? Постановление, это будет отдельное постановление. Бул эми азыр даярдайт, бул канча убакыт кетет, отделдер иштейт да. 2 ратификацияны, урматтуу депутаттар, 6-чы маселени добушка коем. Каршылык жок болсо добуш берип коюңуздар. Каршы калыш жок. 7-чи маселени добушка коем, добуш берип коюңуздар. Рахмат чоң.